Учурда эненин жашоосу дары-дармек менен узарып жатат. Ага карабай абалы күндөн күнгө оорлошуп, боордун катуу дарты менен арбашууда. Ар 2 айда эле лечение алып азыр. Келгенден кийин деле ооруйм, ушу Черезден областной барам, ошол жерден лечение алып, капельницаларды алып кайта келем. Ушундай күн болуп атат, азыр кыйынчылык болуп. Энени күн-түн жанынан жылбай караган жалгыз таянычы 14 жашар кызы. Эки кызды жалгыз асыраган эне бүгүн өзү коомчулуктун жардамына өтө муктаж. Андан улам апасы катуу ооруган күнү кызы мектепке да бара албайт. Апасынын ден соолугун тилеп жанынан жылбайт. Мен 8 класста окуйм. Апам ооруйт, өзүм карайм. Апам ооруганда мен да ооруп кыйналам. Апам жакшы болуп кетишин каалайм. Жардам берип коюңуздар, сиздерден суранычы. Ыкбал апа боордун оор дартынан жабыркайт. Анын боорунда альвеококкоз курту пайда болуп, 3 ирет оор операция жасалган. Бирок анда жыйынтык жок. Күндөн күнгө абалы оорлошуп, дарыгерлер анын боорун алмаштыруу керектигин айткан. Анан ушул азыр врачтар ушу 2015-жылы ушул трубкаларды алмаштырып, печень алмаштырганга чакырган. Менде акча каражат жок, бара албаганмын. Эми азыр ушу барган сайын күчөп, кайта мурункудай акыбалга калдым. Тууган урум деле башта жардам беришкен, эми азырлордон деле жардам сурагандан өзүм тартынам. Жок, негизи каражат жок болсолор деле карап турбайт эле. Ошо эми ушу бир кызым үчүн, ушунун баксысы үчүн жашагым келет. Ошол кызыма ооруп, мага кичине бир жардам берип коюңуздар. Ыкбал Асанова жалгыз бой эне. Бүгүн дары-дармеги түгүл тамак ашка акча тапканга мүмкүнчүлүгү жок. Оорунун чеңгелинде калган. 4000 сом жөлөк пул тамак аштан ашпайт. Кызы 8-класстын окуучусу. Мындан улам тез арада боорун Индияда алмаштырууга муктаж. Боорду алмаштырууга операцияга $30,000 акча керек. Бирок мындай каражат жалгыз бой энеде жок. Андан улам эли журтка кайрылып, кайрымдуу, мээримдүү инсандардан жардам сурайт. Анткени эне мектеп жашындагы кызы үчүн жашагысы келет. Эненин тагдырына кайдыгер болбогон жарандар төмөнкү эсеп каражат которууга же төмөнкү телефон номуруна байланыштарды күтөт. Самара Асанова, Бекжан Рыспай уулу,